Ошол болсун устаз суроолор келиптир, ошо суроолорду уруксат берсеңиз берип коелу. Суроо жибериптир. Урматтуу туугандар, кимиңиздердин дагы сурооңуздар болсо, колуңуздарды көтөрүп суроо берсеңиздер болот. Же каналга чыккан жанагы суроо берет деген жерден сурооңуздарды жазсаңыздар болот. Биринчи суроо дейт: жолдошум маселени чече албайт, ким эмне десе ошону менен кете берет, ошонун айынан көп уруш болот, эмне кылсак дейт. Албетте, ошо жанагы сабагыбызда айтып кеткендей, бул эркектин кемчилиги. Үй бүлөдөгү маселени чече албаган бул чоң кемчилик. Ошонун айынан үй бүлө бузулушу ыктымал. Ошонун айынан аял киши өзүнө ылайык болбогон иштерди кылышы ыктымал. Ошонун айынан эркектин үй бүлөсүнө, туугандарына сөз тийиши ыктымал. Бул өтө туура эмес. Сапатта бир эркектечи үй бүлөнүн маселени чече албаган. Анан чече албай туруп дагы көңүл бурбай таштап койгон, бул андан да туура эмес. Өзү чече албаса, чече ала турган адамдар издеп, кеңеш издеш керек, жүгүрүш керек. Анан ошентип аял кишилер өзүнүн күйөөлөрүн маселени чече албагандан кийин жактырбай баштайт. Жанына жологусу келе баштайт. Анын аркасынан үй бүлө бузулат. Ошол себептен жана сабактын башынан бери айтып келе атпайсызбы? Күйөө деген баардыгын байкап турган, кыракы болгон, үй бүлөнүн маселени, проблемаларды көтөрө билген эркек болуш керек. Анан өзү аракет кылган болсо, ал жубай деле жөн жатпайт да, ал дагы жардам берет, колунан келген ишти кылат, туугандары бар, достору бар. Ошолор менен кеңешип, карашып, чечкенге аракет кылыш керек. Анан чече албайм деп эле же чечкенге аракет кылбай таштап ар ким менен кете берсе, же болбосо өзү эле үй бүлөлүк маселесин ар ким келип эле кийлигишип, болор сөздөрдү айтса, ошонун баарын угуп эле кете берген болсо, анын үй бүлөсү сакталбайт да анда. Эмне деген үй бүлө ал? Анда эркектик жанагы сапат каяка кетет? Алла Таала Куранда айтканда жана айтып кеттик го. Эркектер булар үй бүлө башчы дейт. Анда башчылыктын мааниси кана? Эгерде тизгинди өзү кармай албаган болсо, башкара албаса, анда үй бүлө чачырайт да. Кийин өзү эле карыганда өзү кыйналат, ага чейин өзүнүн үй бүлөсүн кыйнайт, балдарын кыйнайт. Ошондуктан мындай эркектер белди бууп, жакшы жолго түшүп, үй бүлөсүн сакташ керек. Эми белки ушундай үй бүлөгө түшүп болуп калган эже карындаштар болгон болсо, Аллах субхана таала дуа кылсын, ибадаттарына бекем болуп ибадатын түздөп, эгерде ошондой күйөөгө туш болуп, күйөөлөр ушундай кыла берген болсо, аларга өтөшүп, туура эмес мамиле кылган болбойт. Баягы күйөөсүнө сөзү өтө турган адамдар таап ошолорго айтып, туугандарынан, тааныштарынан бар да. Ошолорго акырын жакшы жол менен айтып түшүндүрүп, күйөөсүнө насаат айтыранга аракет кылыш керек. Мындайча айтканда, үй бүлөнү сактап, үй бүлөнүн маселесин чече тургандай эркекке жетүүнүн аракетин кылып, күйөөсүн оңдогонго аракет кылыш керек. Иншалла аракет кылган болсо, бул дагы чечилет деп ойлойм. Аллах субхана таала жардам берсин. Устаз, экинчи суроо: күйөөмдүн ата-энеси жактырбайт жана келиндерине адилеттүү болбойт. Кандай кылуу керек? Ар кандай жаман сөздөрдү айтышат, жүрөгүм оорут. Эми албетте бул деген чоң тема. Негизичи мен өзүм ниетимде бар болчу, бул өзүнчө ушунча бир тема кылабыз го, мынунчу кененирээк кылып. Ошондо үй бүлөдө эми бизде эми үрп адатта ошондой да, эми кайнене, келин кээде чогуу жашап калат, чогуу жашабаса да мамилелешип болот. Анан ар кандай нерселер болуп калат. Ошого кандай мамиледе болуш керек, кантип чыдаш керек, бул өтө чоң тема. Эгерде эми суроо берип аткан эжебиз болобу, карындашыбыз айткандай, эгерде зулумдук кылып аткан болсо, адилетсиз болуп аткан болсо, сабыр кылсын, Аллах субхана таалага дуа кылсын, тилек тилесин. Зулумдукту туура эмес ката иш менен кайтарган болбойт. Балким ошонун көбүн күйөөсү да билбей атышы ыктымал. Ошо күйөөсүнө акырын айтып, жеткиргенге аракет кылыш керек. Эгерде өзү сүйлөшө ала турган болсо, мисалы кайненеси менен сүйлөшө албай турган болсо, күйөөсүнө жамандоо иретинде эмес, мындай оңдоп түзөө максатында жеткирген жолун табыш керек да. Эгерде апаң мынтип атат, тигинтип атат деп берсең, анан эркек киши жине келип кетиши окошуп кетер. Туура эмес ката кылып коюш ыктымал. Ошондуктан маселени чече тургандай кылып жолун табыш керек. Анан менимче баягы
үй бүлөгө камкор болгон эркек боло турган болсо иншалла маселени чечип берет. Же апасы тарапта туура эмес ката иш болуп аткан болсо аны акырын барып оңдоп коет. Аялы мүмкүн ката кетирип аткандыр, мисалы туура ишти туура эмес деп элестетип, же өзү ойлогондой бул адилетсиз болуп атат деп ойлоп калышы ыктымал. Ошонун баарын таразалап чечип бергенге аракет кылыш керек. Бул жерде ошо эркектин ролу чоң да, ошо кайнене менен кайнененин мамилесин жакшырышына. Эркек начар болсо эле ушундай баленин баары башталат. Бул бир чоң себеп. Албетте эми эркек жакшы болсо эле баардык учурда эле сонун болуп кетпейт, бирок да бул чоң себеп да. Үй бүлөнү ошо кайнене келиндин мамилесин оңдогонго эркек чоң себеп. Көптөгөн жакшылыктарды алып келет. Анан ошо айтарым, акыркы айтар сөзүм ошол, өзүнүн жолдошу менен акырын кеңешип, жакшы жагына чечкенге аракет кылсын, дуба кылсын. Анан кайнене менен кармашкан болбойт. Туура эмес кылса, туура эмес мамиле кылып, зулумдук кылса, зулумдук менен жооп берген болбойт. Ал мамилени оңдой эле күчөтө берет. Кантсе да ал күйөөнүн апасы, улуу киши, өзүнүн жашына жараша, кадыр баркына жараша чыдап, анча мынча кемчиликти көтөрүп, жанагындай күйөөсү менен кеңешип чечсе эле иншалла жакшылыкка жетет деп ойлойм. Аллах субхана таала жардам берсин. Аллах разы болсун. Кийинки суроо, күйөөсүнө таарынып, аны коркутуу максатында талак бер деп сураса болобу? Чын билген эмес, коркутуу максатында. Күйөөсүнөн коркутуу максатында талак суроо бул жакшылык алып келбейт. Өзү үчүн дагы жаман болот, күйөөсү үчүн да жаман болот. Эгерде кокусунан күйөөсү ачууланып жинденип кетип талагын берип койсо эмне болот? Анда үй бүлөсү бузулуп жатып калат. Ошондуктан таарынычты талак суроо менен билдирген туура эмес такыр. Таарынычты башка өзүнүн жолу менен билдириш керек. Үй бүлө бузуучу нерсени көрсөтүп ушу менен таарынычты көрсөткөн болбойт. Аны менен дагы үй бүлө сакталбайт. Мейли эркек тараптан болсун, мисалы үй бүлөсүн тарбиялап эле кетирем күндө талагыңды берем деп коркуту берген да туура эмес. Аны менен оңолбойт үй бүлө. Ошондой эле аял киши талагымды бер деп сурай берсе да бул дагы үй бүлөнү бузат. Ошондуктан үйдөгү болуп аткан ызы чуушуга окшогон маселелер эч кандай эмоциясы жок, ачуусу жок, жөн гана жай баракат сүйлөшүп, жакшынакай сүйлөшүү менен гана чечилет. Өчөспөстөн, бири-бирине кек сактабай, жаман көрбөй сүйлөп чечиш керек. Өзүлөрү чече албаса бирөөлөрү ортого салып, акыл насаатын айта турган адамдарды алып келип, ошо менен аны чечиш керек. Жанагындай бири-бири менен коркутуу менен эч качан чечилбейт. Андай жолго барбагыла. Аллах разы болсун Ustaz. Урматтуу туугандар, угармандар, алдыбызда 10-15 мүнөттөй бар. Суроолоруңуздар болсо, дагы жазып, колуңуздар көтөрүп берсеңиздер болот. Азыр бир тууганыбыз кол көтөрүп аптыр. Мен мындай деп суроо берейин дедим эле да. Мындан 1 ай, 2 ай мурун мен үйлөндүм эле да. Анан үйлөнүп ошо 16 күн жашагандан кийин келинчегим экөөбүз 2 жолго туура келди да. Телефон аркылуу таанышып эле үйлөндүк эле. Лекин ал экөөбүздүн жашообуз көпкө барган жок. Ал телефон менен сүйлөшкөнүн койбоду. Телефон менен сүйлөшкөнүн койбогондуктан мен айтып түшүндүрсөм, ал үйдөн качып кетип калыптыр. Мен менен жакшынакай жашап атып. Анан арадан бир канча күн өткөндөн кийин ал кыздын боюнда болуп калган экен. Боюнда болуп калып, боюнан алдырып салыптыр. Анан кайра мага чалып алып, мен ушундай болуп атам, мен ушундай акыбалдамын, мен тигиндеймин. Мен сен менен жашабайм. Мен сен менен миктейм. Сен менин айтканда менин кусумдагы бала эмес экенсиң. Мен сага жөн эле тийген экенмин дейт. Эми экинчи суроом болсо, мен өзүм азыркы тапта кафеде иштейм. Анан ошо кафеден чыккандагы дөтөркөлөрдү өткөрүп, акча кылабам үйгө. Бирке тыйындык, чай чемекке тыйын кылып өткөрөм ошо арактын бутылкаларынан. Ошол исламга туура келеби же туура келбейби? Чоң рахмат, жооп берип коесуздар. Биринчи суроо боюнча Аллах субхана таала жардам берсин.
мейли бул үй бүлөң менен болобу же башка үй бүлө менен үй бүлө курсаң дагы ынтымак, рызкы берсин. Эми силердин ортоңордо кандай мамиле болгону албетте мен үчүн толук белгисиз, бирок да эгерде өзүң айтып аткандай болуп ошол чын боло турган болсо, мисалы аял киши жанагыдай туура эмес иштер кылып, телефондон башын бошотпой, убактысын ошого жумшап, андан кийин кетип калып, андан кийин кайра боюнан алдырып салган, албетте бул туура эмес иш. Мындай жол менен өзүн да оңдой албайт, кийинки жашоосун, үй бүлөсүн да оңдой албайт. Ката иш болгон. Эгерде чын эле кетип калган болсо, анан 16 күн өтүп, бул өтө эле аз. Ошо 16 күндүн ичинде эгерде сен өзүң ката кылып, катуу сөз айтып кетирбейсең, анда өзүң туура эмес кылгансың. Эгерде ал жөн эле өзү анча мынча насаатка чыдабай, жакшы болду десе, ошону көтөрө албай кеткен болсо, албетте ал өзү кылган. Менимче ушундай аял затынын, кыздардын ушул жолго барышына чоң себеп болгон бул ушул өзүнүн ата энеси да. Ошолорго атасы, апасы жакшы тарбия берген болсо, ушундай жолго барышат. Үй бүлөлүк жашоону жеңил санап, үй бүлөлүк түйшүктү көтөргөнгө даяр эмес аялдар болуп калат. Анткени кыргызда деле жакшы сөз бар, энесин көрүп кызын ал деп. Муну жашоодон, өзүңүздөрдүн туугандарыңыздардан, жакындардан байкап көрсөңүздөр, энеси жакшы тарбия бербесе, атасы жакшы тарбия бербесе, ал кыздын оңолушу кыйын да. Жашоону жеңил санап калат. Мисалы, ошол кыз үйүнө качып барганда апасы, атасы сураш керек эле да, эмне болду? Балким сурагандыр, балким кеңешкендир, эмнеге келдиң деп. Кызым барган жерге дейин ошого батышың керек. Сен үй бүлөдө баягы өзүң үйүңдө эркелеп, өзүң үйүңдө сайраңдай турган жер эмес, ал бирөөнүн үйүнө барасың, сен эркелетип жүргөн атаңдын үйү эмес деген насааттарды бериш керек да. Өткөн сабакта айтпадыкпы ушунун баарын? Ошо жашоого даяр болуп барыш керек. Ошондой берилбей калгандыктан мына ошондой ыз учунун баары көп чыгат да. Жана Ибн Кайым деген чоң аалым киши айткан, ошо балдардын туура эмес жолго түшүп, тарбиясы начар болуп калган себеби көбүнчө ошо ата энеси тараптан келет депчи. Ошондуктан муну эмне себептен айтып атам? Мына биз дагы баарыбыз эле жашпыз. Баарыбыздын эле бала чакабыз бар. Кээ бир угармандар мүмкүн үйлөнө электир. Ошонун баарын эске тутуш керек. Өзүбүз жакшы, үлгүлүү адам болуп, жашоо, үй бүлө курганда да үлгүлүү үй бүлө күтүп, анан балдарга татыктуу тарбия беришибиз керек. Ошентип эртең бизди уят кылып, жүздү ылдый каратпагадай кылчы. Мына ошентип анан жаштар жашоону эчтеке көтөрө албай эле үй бүлө чыга берет. Азыркы жаштардын баягы үй бүлө бузуп кеткен себептерин карасаңар, бир болбош нерселерге эле. Ар кандай нерселерге алданып, жанагындай телефон деген бале болду, азыркы заманда чоң бале да, муну туура эмес колдонгон адамдар үчүн чоң бале болду. Бул жанагы бычак сымал да. Бычакты деле туура эмес колдонуп кылмыш кылса да болот. Аны жакшы нерсеге колдонуп, нан кесип, эт тузду кантап, андан башка иштерге колдонсо да болот жакшылыкка. Ошондой эле телефон ошондой болду. Азыр акылы кыска жаштар көбөйдү, телефонду туура эмес жака колдонушуп, ошонун аркасынан канча деген үй бүлө бузулуп атат азыр. Канча деген кылмыш, күнөө иштер катталып атат. Мына ошонун баарына тең баарыбыз көңүл бурушубуз керек. Аллах субхана тааладан да жооп беребиз. Ар бир эркек, бул жеке эле үй бүлөлүк маселе эмес, бул баарбир жеке маселе да, бул жеке адамга дагы тийиштүү маселе муну. Мына ошондон чыгып атат. Мына бул жерде баягы бир тууганыбыз айткандай, ачык эле телефондон баш чыкпай ушундай үй бүлө бузулуп атат да. Балким ошо суроо берип аткан бир тууганыбыз эле, балким өзү да мүмкүн телефондон башын чыгарбай, күйөөсүнө көңүл бурбай коюшу деле ыктымал да. Балким андай эместир. Бирок кандай болгон күндө деле баарыбыз ошону убакытты иреттегенди үйрөнүшүбүз керек. Телефонго кире турган убакыт бар, үй бүлөгө көңүл бура турган, жумуш жасай турган убакыт бар. Ошонун баарын карашыбыз керек. Мисалы, ата эне болуп, же күйөө болуп, өзүбүз телефондо отуруп, анан балабызга телефонго кирбе, телефон ташта деп айтсак уят да, алар деле айтат да. Же эркек киши мисалы кечке диванга жатып алып, төшөккө жабыда телефонун кесишке чукуп атып, анан аялына телефон карап атса, ал да уят да, аны укпайт да. Ошон үчүн өзү үлгү болуш керек да үй бүлөдө. Ошонун баарына баардыгы тең, баардык проблема бири-бирине мындай чырмашкан, байланган маселе да. Баардыгынын жоопкерчилиги бар бул жерде. Аллах субхана таала хидаят берсин, үй бүлөгө бекемдик берсин.
эгерде жанагы жашай турганга үмүтүңөр бар болсо, насаат айтып, жакшы мамиле айтып, кайра жашоо курганга чакырып көргүлө. Ата энеңер менен барып, же туугандарың менен барып, же туугандарына жолугуп деген айтып, балким оңолуп калар. Анан оңолуп калса жашооңорду улантып кете бересиңер. Эгерде болбосо анда өз жолуңа чүп, кийинки жашооңду улантсаң болот, башка бирөө үйлөнүп алып. Бул биринчи суроого байланыштуу. Экинчи суроого айта турган болсок, эгерде жана чогултулуп аткан бөтөлкөлөр аракка арналган бөтөлкөлөр болсо, анда албетте болбойт аны. Анткени Аллах субхана таала жакшылыкта бири-бириңерге жардам берип, жамандык бири-бириңерге жардам бербегиле деген. Ошондуктан ал бөтөлкөнү чогултуп алып өткөрсөңөр, анын кайра эле арак жасалат да. Андан эч бир мусулманга пайда келбейт. Арактан башка баягы адал суусундуктар же болбосо баклажка ошого окшогон нерселер болсо, анда чогултуп өткөрүп, ырыскыңарды тапсаңар болот. Аллах субхана таала жардам берсин. Аллах разы болсун, устаз. Суроо сурап жатат. Аял киши жоолук салынбаса кандай мамиле кылыш керек деп? Албетте жоолук салынуу аял киши жоолук салынып баардык денесин жаап жүрүү бул милдет да, парз да. Буга да катуу көңүл бурушубуз керек. Ата эне айтып эскертиш керек, ошого тарбиялаш керек. Андан кийин күйөөсү да көңүл буруп, аялы эки жака чыгып атканда кандай кийим кийип чыгып атат, денеси жабыкпы, кийген кийими кененби, ошонун баарын карап туруш керек. Бул дагы эркектин милдети. Кээде аял киши шашылып атып туура эмес кийип алат, же биз жерлери ачылып калат, ошонун баарын карап, колунан келишинче жардам берип туруш керек. Эгерде жоолук салынбай жалаңбаш жүргөн болсо, бул андан бетер туура эмес ката иш, күнөө иш. Күйөөсү ошо аялына насаат кылып айтыш керек, жеткириш керек, тарбиялаш керек. Эгерде такыр эле жоолук салынбай туура эмес иштерди кыла берген болсо, анда ойлонуш керек. Ошол аял менен жашаган болобу, болбойбу, оңолобу, оңолбойбу деген маселени коюш керек. Эгерде оңолбой турган болсо, анда жакшынакай эле сый менен эле уруш талаш жок эле өзүнчө үй бүлө, өзүнчө жолго чыгып эле башка үй бүлө курган жакшы. Аллаху алам. Аллах разы болсун. Күйөөсү намаз окуп жүрүп, намазын таштап койсо, аялы күйөөсүнө айтып мажбурлап намаз оку десе болобу? Албетте, болбой турмак түгүл сонун болот да. Анткени бул намаз деген исламдагы чоң түркүктүн бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, ким туура эмес иш көргөн болсо, аны колу менен кайтарсын, колу менен кайтара албаса, тили менен кайтарсын, тили менен кайтарып, жүрөгү менен кайтарсын деп. Анан күйөөсү намазды таштаган бул өтө чоң күнөө. Өтө бир жаман иш. Аял киши туугандары ошол үчүн жанталаш керек. Насаатын айтып, жакшылыкка чакырыш керек. Эгерде ошо катуу айткан сөздөн натыйжа чыга турган болсо, катуу айтыш керек. Биринчи жумшак мамилени кылып көрүш керек. Болбосо катуу айтса дагы айтып насаат кылыш керек. Анткени намазды таштаган адам оңбойт да, бул. Эки дүйнөдө да оңбойт. Бул өтө чоң күнөө иштердин бири. Аллах субхана таала мындай баледен сактасын. Канчалаган жаштар, канчалаган үй бүлөлөр бар намаз окубай жүргөн. Бул эки дүйнөдө тең караңгылык боло турган чоң күнөө да. Ким ошо жаман жашоону каалайт? Бул дүйнөдө Аллах субхана таала өзүн жараткан Аллага сажда кылбай, ибадат кылбай өтүп кетүү, бул өтө чоң жоготуу. Аллах субхана таала ушундай баледен баардык мусулмандарды сактасын. Аллах разы болсун, устаз. Сурап жатат. Экинчи, үчүнчү аял алууга кандай эркек укуктуу? Анан экинчи суроо, эгер күйөөсү ошол экинчи, үчүнчү аял алган болсо, ошо биринчи аялы андан эмнени талап кылганга акысы бар? Экинчи, үчүнчү алам деген эркек эмне кылыш керек? Биринчиден ошончо аялды алып карап бакканга каражаты болуш керек. Мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ошо үй бүлөнү багып кете алгыдай болуш керек. Экинчиден адилеттүү болуш керек. Канча аял болсо, ошолордун ортосунда адилеттүүлүк менен мамиле кылыш керек. Эң негизги эркектин милдети ушул. Аял киши эмнени талап кыла алат? Биринчи аял. Биринчи аял ошо өзүнүн акысын, адилеттүү болуңуз, экинчи же үчүнчү үй бүлө куруп атабыз, ошонун баарын бирдей карап,
бири-бирибизге тартпай зулумдук кылбаңыз, түндү туура бөлүңүз деп жана ошондой эле өзүнчө жашай турган жерди камсыз кылып бериңиз деп ушундай нерселерди талап кылганга акысы бар. Аллаху а'лам. Аллах разы болсун устаз. Кийинки суроо, күйөөсүнүн уруксатысыз аял киши үйдөн чыкпаш керек. Мисалы аял киши дүкөнгө, кошуналардыкына же туугандардыкына бара турган болсо, ар бир чыккан сайын барган сайын уруксат сурап туруш шартпы? Негизинен ооба негизги эреже ошо баардык нерседе эме уруксат сурап туруш керек аял кишичи. Үй бүлөгө бирөөнү киргизүүдө, үйдөн чыгаарда, ар кандай маселеде. Бирок эми ар бир аймактын, жердин өзүнүн баягы үй бүлөнүн өзүлөрүнүн арасында түшүнүктөр бар да. Өзүлөрүнүн арасындагы үрп адаттары бар. Мисалы эми Кыргызстандын көп жеринде эле анча-мынча ушундай бир зарыл жумуш болуп калса, базар үчүн же кошунаныкына кирип чыгууну алар кемчилик деп санабайт да кээ бир эркектер. Жумушуна чыгып калды, барып келебел деп жалпы уруксат берип коет. Же болбосо эле унчукпайт деле да, мындай бизде баягы көнүмүш адатка айланган деп. Ошондой маселе болсо анча майда чүйдөгө суранбай эле чыкса болот. Эгерде жалпы уруксат берген болсо, же болбосо ошол күйөөсү жашаган аймакта, же болбосо күйөөсүнүн үй бүлөсүндө түшүнүктүү болсо ошондой ар бир чыкканга уруксат суроо шарт эмес экен. Анда кыла берсе болот. Бирок ошондой көнүмүш адат болгон күндө деле кээ бир үй бүлө ар кандай болуп калат да, күйөөсү келип жок. Бизде көнүмүш болсо деле мен айткандай болуш керек, чыкпа, уруксат сурамай десе, анда сурамайынча чыкпа десе, анда уруксат сураш керек болуп калат. Анткени баягы белгилүү болгон чоң адатты ал билип туруп анан айтып атат да, жок мен кабыл албайм, ошентсе деле мен сурап тур десе, анда сурап туруш керек болуп калат. Эгерде антпесе, анда баягы уруксат жок, жанагындай иштерди аткара берсе болот. Аллаху а'лам. Урматтуу бир туугандар, биздин убактыбызда келип калды. Талак тууралуу суроолор келиптир. Талак тууралуу өзүнчө устаз айткандай тема өзүнчө болот. Ошондуктан тиги талак тууралуу суроолоруңуздарды берген жокпуз. Жеке эгер сурооңуздар болсо, устаздын өзүнө кайрылып суроо берсеңиздер болот. Анан устаз эң акыркы суроо берейин. Никеге чейин тамеки чекпейм, арак ичпейм деп үйлөнүп алып, кийин аялы ушул жактарын көрүп калып, күйөөсүн жактырбай калса, күйөөсүнөн жагымсыз жыттар чыгып турса, бул акыбалда аял киши талак сураганга акысы барбы дейт. Албетте эркектин жанагындай убадай берип же алдап койгон бул туура эмес иш. Мусулманды алдабайт. Эгерде үйлөнүп алгандан кийин ошондой кылыктарын көрсөтүп же алдап койгонун билинип калган болсо, эми үй бүлөнү баягы дароо бузганга аракет кылбай аял киши Аллах субхана таала дуа кылып, күйөөсүнө насаат кылып көрсүн, жакшылыкка чакырып көрсүн, башкалар аркылуу айтып жеткирүүгө аракет кылсын. Эгерде болбой эле дагы уланта берген болсо, албетте талак сурап башка үй бүлө курууга укугу бар. Аллаху а'лам. Аллах разы болсун сизге, бакай устаз, убакыт бөлүп сабак берип.